Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер ЛТР каналынын Кутман-таң берүүсүнүн кезектеги, тактап айтканда 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө арналган майрамдык чыгарылышыбызга ортоктош болуп жатасыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен кыргыз эли эл жүрөктүүлүктөрү жана айбаттуулуктары менен кыргыз элинин бейкутчулугу үчүн кызмат өтөп келген аскер кызматкерлеринин бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Биз түз эфирде Кутман-таң көрсөтүүсүн баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Сиздер ЛТР каналынын түз эфирдеги майрамдык чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Белгилей кетсек, биздин теле көпүрө аркылуу өтмөкчү бүгүнкү программабыз. Андыктан азыр болсо студиябызга келген сыйлуу коногубуз менен тааныштырып, сиздерге маалымат бере кетели. Кыскача, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов келип отурат. Агай, саламатсызбы? Майрамыңыз менен бүгүн таңыңыз кандай башталды, дагы кандай уланат, ошолор туурасында айтып берсеңиз. Таңыбыз жакшы башталды. Майрамдык деп койсок болот, күчүрмөн деп койсок да болот. Бүгүн сиздер үчүн өзгөчө күн болсо керек. Бүгүн эми салыштырмалуу өзгөчө күн десек болот. Эми учурдан пайдаланып, биринчиден ушул урматтуу жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу куралдык күчтөрдүн ардагерлери, сиздерди мекен коргоочулар күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Дагы бир жолу майрамыңыз менен деп куттуктап өтөлү. Бүгүн канча жолу айтсак дагы сиздерге аздык кылса керек. Бага айтып коет эмеспи, элибизде жакшы сөз жан эргитет деп. Бул жакшы сөз дагы канчалык бир деңгээлде кишиге стимул берип, дем күч алышына жардам берет эмеспи. Анан бул жерде мынакей кургактагы аскерлеринин кол башчысы деп басым жасалып атат. Демек, кургактагы аскерлердин кызматы кандай өтөлөт? Эми мына өзүңүздөр билесиздер, 2014 жылы биздин мамлекеттин башчылыгы жагынан жарлыгынын негизинде ушул жалпы эле куралдык күчтөрдүн башкаруу системасын реформалоо алкагында кургактагы аскерлер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө кургактагы аскерлердин курамына биринчиден атайын багыттагы бригадалар, тоо аткычтар бригадалар, мото аткычтар бригадалар жана артиллериялык бригадалар кирет. Эми кыскача айтып кетсек, эми эң негизги тапшырмасы бул мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгүн, жалпы эле аскердик коопсуздукту камсыз кылуу, кургакта өтө турган бардык операцияларга катышып жана ошолорду аткарат. Агай, айтсаңыз, мына сиздерде 2014 жылы генералдык штаб түзүлгөн экен. Бул кандай иштеп жатат? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Эми генералдык штаб түзүлгөндөн бери мына генералдык штабтын курамына кургактагы аскерлер кирет, андан кийин улуттук гвардия кирет, абадан кол сануудан коргонуу күчтөрү кирет. Бул эми өзүнчө күч түзүм деп койсок болот. Андан башка чек ара кызматы кирет, мамлекеттик коргонуу боюнча иштер комитети кирет. Эми бул түзүлгөндөн бери эң негизгиси ушул мен атап кеткен күч органдар бардыгы бир жерден башкарылат жана оперативдүү башкарылат. Анан негизи биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы десем жаңылышпайм, 23 февраль деселе мырзалардын майрамы деген түшүнүк сиңип калган, мындайча айтканда. Анан антейин десең, айымдардын дагы майрамы дегенге туура келип калат да. Анткени сиздердин тармакта айымдар дагы акыркы учурларда саны көбөйсө көбөйүп, тескерисинче азайган жок, басымдуу эле деп айтсак жарашат. Анан демек ошондо өлкөңдү сүйүү үчүн сөзсүз эле аскердик кызмат өтө шартпы, талаппы, керекпи деген суроо туулат да. Сиздин оюңуз кандай? Эми бул майрам биринчиден ак ниеттүүлүктүн, кармандыктын үлгүсү болгон майрам. Эми биздин ата бабабыз чептен эрдин күчү бек деп айтылып келген осуятты биздин эске салат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жалпы эле коргоочулардын майрамы, себеби ар бир жаран, бизде конституцияда жазылган, ар бир жарандын милдети ата мекенди коргоо. Эми
Бул мен ойлойм талашсыз 23 февраль эркектердин күнү. Бирок ошого карабастан биздин армиябызда дагы аскер кызматындагы айымдар көп. Ошондуктан алар дагы биз менен тең курал кармап, биз менен тең күжүрмөн тапшырманы аткарып, биздин бүгүнкү күжүрмөн сапта турат. Ошондуктан мен ойлойм алардын дагы бүгүн күнү, алардын дагы майрамы. Алмаз агай, айтсаңыз, анан албетте алгачкы өзүңүз дагы жоокер кызматыңызды өтөгөн күндөр эсиңизге түшпөй койсо керек. Ошол күндөрүңүздөн айтып берсеңиз, бул кесипти кандайча тандап келип калгансыз? Канча жылдын жүзү болду деги эле иштеп келе жатканыңызга? Эми токтоло кетсем, мен кичинемден баштап эле аскер кызматкери болгум келген. Ошол аскер кызматкерин тандап келгенмин. Себеби 1990 жылы мына Бишкекте жайгашкан ал убакта Дайыр Асанов атындагы атайын мектеп интернат болчу. Азыр эми лицей болуп калды, военный лицей. Вот ошол жерге келип, андан кийин Ташкентте Чирчик жогорку танкалык командалык окуу жайын бүтүргөнмүн. 97-жылы, 2012-жылы Москвадагы аскердик академиясын бүтүргөм. Деги эле мен бул кесипти кичинемден бери эле аркалап келем. Анан өзүңүз дагы мына үй бүлөдө өзүңүзгө окшогон ошол аскер тартибинде чоңоюп жаткан уул кыздарды тарбиялап атасызбы? Ата жолун жолдойн дегендери барбы? Эми мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бала 80% тарбияны үйдөн алат. Мындай көңүл буруп жакшы карасак. Ошондуктан мен ойлойм, эми биз үй бүлөбүз өзү аскер кызматкерлери, келинчегим дагы аскер кызматкери. Ошондуктан менин кесибимди аркалап, менин чоң уулум дагы азыр Россия Федерациясында окуйт, аскердик окуу жайында окуйт. Ошондуктан мен ойлойм, аскер адамы болгондон кийин тарбиянын бардыгы эле үйдө дагы ошол аскердик тарбия бар деп ойлойм. Агай, айтсаңыз, сиздердин кызматка өтүү үчүн кызматкерлер кандай талаптарга ээ болуш керек? Кандай шарттарды аткарыш керек? Эми мектепти бүткөндөн кийин 18, 19, 20 жашка чыккан дени сак уландар, эми бизде жогорку билимдүүлөр келет. Эң негизгиси ушул ден соолугу сак болгон уландар келет. Ал эми өзүнүн призывной компаниясы бар, военный комиссариаттар келет, ал жерден текшерүүлөрдөн өтөт, ден соолугун текшерет биринчи. Азыр эми акыркы күндөр мына өзүңүздөр билесиздер, замандын талабына карата психологдордон өтөт, маектешүүлөрдөн өтөт. Ошондон кийин гана биздин аскер бөлүктөргө келет. Келгенден кийин ал жерде дагы биз 10 күн карайбыз, 10 күндөн кийин дагы медициналык кароолордон карайбыз. Себеби баягы нагрузка бергенден кийинки талапка жооп бере турган гана жоокерлерди алып калабыз. Аскердик тартип деп көбүрөөк эми башкачараак басым менен айтабыз да, биз деген аскердик тартипти чоңойдук деп мисал катары жөнөкөй карапайым адам дагы үй бүлөсүндө тартип катуураак болсо аскердик тартип деп коет да, өзү аскер адамы болбосо дагы. Демек ошондо бул тартип канчалык катуу? Эми мен аскердик тартипти катуу деп деле айтпайт болчумун. Бул эми аскердик тартип болгондон кийин биринчи очередь пунктуалдык болуш керек, тактык болуш керек. Вот ошонусу менен айырмаланабы деп ойлойм. Агай, айтсаңыз, анан мына учурда заман талабына ылайык өнүгүп, замандашып келатабыз. Багы мындан бир аз арткараак чыксаңыз, ал кездеги баг кызмат аткаруу кандай эле, азыр мобилдешип, багы технологиясы да өнүгүп, бул санариптешүү жүрүп жатпайбы? Бул сиздерге кандай таасирин тийгизип жатат? Өнүгүү кандай болуп атат аскер кызматкерлеринде? Эми мен өзүм ушул армиянын тарыхы менен бир эле чоңоюп келатам. Себеби 1993-жылы биринчи кыргыздын аскердик антын биз алганбыз. Эми кыскача токтоло кетсем, көптөгөн этап, өнүгүү этаптарын өттүк. Бул эми өлкөнүн башына келген бардык кыйын убактарды дагы армия өзүнүн башынан кечирди десек дагы жаңылышпайбыз. Эми мына 2000-жылга эле токтоло кетсек, ошол убактагы армия менен азыркы армиянын айырмасы аябай чоң. Азыр эми биздин армиябыз, мобилдүү армиябыз бар. Бардык куралдар менен, бардык материалдык, техникалык жабдыктар менен камсыздалган мобилдүү жана өзүбүздүн
аймактык бүтүндүктү, көз карандыкты жана аскердик коопсуздук камсыз кыла ала турган армиябыз бар. Агай, сиздерге керектүү шаймандар, жабдыктар каяктан камсыздандырасыздар сиздер? Эми бизге керектүү жабдык шаймандарга токтоло кетсек, эми негизгиси эле мына Советтер Союзунан калган Россиянын жабдык курал жарактары менен куралданганбыз. Азыркыга чейин баягы жаңылануу, изденүү, үйрөнүү үстүндөбүз деңиз. Анан негизи эле айтсаңыз, мекенди сүйүү бул ушу мекенди коргоо менен эле чектелбесе керек да. Башка дагы жолдору көп. Мүмкүн мисалы үчүн башка ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Ар бир кесиптин ээлери өзүнүн жумушунда салым кошуу менен дагы бир мекенге ошол коргогонго барабар эмгек кылганга тете болсо керек. Сиздер кандай үндөйсүздөр да ошол келген жаңы аскер кызматындагыларга мекенди коргоонун жолун? Эми мен ойлойм, мекенди коргоо бир гана ушул армияга келип кызмат кылуу менен эле чектелбесе керек. Мекенди сүйүү, мен ойлойм, үй бүлөдөн башталат, андан кийин детский садиктерде башталат, андан кийин мектепте башталат. Эми азыр мына садикке токтоло кетсем, ушул 23 февралга мекен коргоочулар күнүнө карата ошол садиктерден биздин балдар барып эрдик сабактарды, эми мындай армиядагы бир күндүк өзүнүн жашоосун чагылдырып, ал эми мектеп окуучуларына бизде ардагерлер бар, ар дайым барып эрдик сабактарын, патриоттук сезимин ойготуу максатында биз аскер бөлүктөрдө ачык эшиктерди өткөзүп, ошол жерде биздин жоокерлердин бир күндүк күжүрмөн даярдоо негизи эле бир күндө биздин жоокерлер эмне кызматтарды аткарат, ошолорду чагылдырып, аскердик техникаларды көргөзөбүз, жатаканаларды көргөзөбүз. Ошол эле аскер бөлүктүн бардык болгон объекттерин көргөзүп, мен ойлойм, эстафеталарды өткөзүп, военизированный, ошону менен мекенди сүйүүгө үгүттөп багыттайбыз. Агай, биз аскер кызматкери дегенде эле баардыгы графикеге түзүлгөн, баардыгы орду саат менен болгон бир көз ирмемдерди элестетебиз. Деги эле ошол сиздерде кооптуу кырдаалдар кездешеби, анда кандай чыгасыздар мындай шарттардан? Эми туура белгилеп кеттиңиз, себеби биздин бардык убак сааты менен жазылган, ошол эле бизде күн тартиби дейт, бардыгы күн тартиби менен болот. Ал эми ошол оор кырдаалга мындай кыйын болбош үчүн биз биринчи жоокерлер келген күндөн баштап кеткенге чейин ошол көчүрмөн тапшырууну аткарууга элемент же болбосо принципиальный схема даярдыгыбыз бар. Ошонун негизинде жумуштарды алып барабыз. Келгенде, жаңы келгенде өзүн даярдайбыз, андан кийин отделение менен даярдайбыз, андан кийин взвод менен, рота менен, батальон менен, бригада менен, ошонун бардыгын жыйынтыктап келгенде тактикалык, атайын тактикалык окумашуу менен аяктап, көчүрмөн тапшырманы аткарууга даяр деп эсептегенге чейин даярдайбыз. Агай, айтсаңыз, анан коңшулаш мамлекеттер менен баягы практикалык иш жүзү алмашуулар болобу? Эми мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бир нече көп уюмдардын мүчөсү, ошол мүчөлөрдүн ошол мүчө болгон өлкөлөрдө өткөрүлө турган бардык эл аралык окумашууларга биздин аскер бөлүктүн өздүк курамы барып катышып, ошол жерде өздөрүнүн тажрыйба алмашуу жана бизден үйрөнө турган, алардан үйрөнө турган ыкмаларды, эми өзүңүздөр билесиздер, мына бүгүнкү күндө кырдаал, кандай гана оор кырдаал болбосун, ошого даярдыктарды көрүү боюнча биз багыттап даярдоону жүргүзүп келе жатабыз. Агай, айтсаңыз, мына алдыда 9 май жеңиш күнүнө карата 75 жылдыгы белгиленгени турат. Анда мына Москвага, Россияга даярдыктар жүрүп жатат. Сиздерде дагы кандай болуп атат? Барышабы сиздерден дагы? Согуштун 75 жылдыгына арналган атайын иш пландары иштелип чыгып, ошол пландын негизинде азыр даярдыктар жүрүп жатат. Азыр техникаларыбызды даярдап атабыз, өздүк курамды даярдап атабыз. Ал эми мына биз централдык военный округ менен тыгыз байланышта болгонуна байланыштуу, мына кургактагы аскерлер. Ошол жерде дагы Екатеринбург шаарында парад болот. Ошол парадка биздин аскер институту барат. Ал эми ошол жерде биз дагы сунуштап, өзүбүздүн сунуштарды биздин генералдык штабтын
башкармалыгы тарабынан сунуштар болуп атат. Ошол жерде бизде легендардуу Панфиловский дивизия бар, ошонун бардык жүрмөн тууларын алып барып, ошол жерден өткөрүү боюнча. Андан башка мамлекет деңгээлинде чечилген Москва шаарында боло турган парадка биздин улуттук гвардиянын өздүк курамы барып катышып келет. Эң сонун анан айтсаңыз, өзүңүздүн жеке ушул тажрыйбаңызда, эгер сиз аскер кызмат адамы болбосоңуз, кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Сиз ойлонуп көрдүңүз беле, ушул башка дагы бир кесиптин ээси болуп калуу? Эми аскер кызматкери болгондон кийин мен ойлойм, аскер кызматкеринин колунан бардыгы эле келет. Себеби биз башка чет өлкөнүн офицерлерине караганда биздики ар тармактан даярдалат. Мен кесибим боюнча өзүм техникмин, танкалык училищаны бүткөнмүн. Эми элестетип деле көрбөп турмун, аскер кызматкери болбогондо кандай кесиптин аркасына аркалайт элем деп. Бирок мен баягы токтолуп кетпедимби? Кичинемден баштап эле, жашыман баштап эле аскер кызматкери болом деп ошол кесипти аркалагам. Демек, сиз ошондо сиздин дагы мүмкүн үй бүлө аскер адамдар эмес беле? Жок, үй бүлөдө биринчи аскер адамы мен болушум керек, менмин. Эң сонун. Бизде болсо убакыт чектелүү экендиги маалым болсо керек, агай. Көз ачымганча убакыт өтөт дегендей. Сизге дагы мүмкүнчүлүк берели. Мүмкүн биз тараптан сизге берилбей калган суроо бар чыгар. Мүмкүн куттуктайын деген бир сиздин жакшы санаалаштарыңыз экран алдында болуп турган чыгар. Кесиптештериңиз. Эми бул майрам бардыгыбыздын майрамыбыз. Бая сиздер суроо берип кеттиңиздер. Бул бир гана кызмат кылып чектөө эмес. Бул жерде кызматка келбей туруп дагы биздин экономикабызга жана биздин деги эле ушул Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, анан кызмат кылбай калганда мырзалардын майрамы десем болот. Эми биринчи бүгүнкү жылуу сөздөр, урмат, сый бардыгы бүгүнкү күндө ушул коопсуздугубузду камсыз кылып, бизде постто күжүрмөн саптап турган биздин жоокерлерибизге, андан кийин урматтуу жоокерлер, сержанттар, офицерлер, генералдар жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлери дагы бир жолу сиздерди ушул коргоочулар күнү менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, иштериңиздерге ийгилик, ар дайым Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, бейпилдик болсун. Майрамыңыздар менен. Рахмат Сиздин агай. дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайбыз. Майрамдык шаң мындан ары дагы уланып, бүгүн өз бир кубанычын тартуулайт деген бир ишенимди узатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биздин студиянын сыйлуу коногу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов болду. Биздин болсо телекөрүүчүлөр, алыстабаңыздар, биздин жогоруда белгилеп эле өттүк. Биздин бүгүнкү берүүбүз майрамдык чыгарылыш болгондуктан Ош Бишкек теле көпүрөсү аркылуу улантылат. Азыр болсо биз көрсөтүүбүздү демек мындан ары улантабыз.